Бардык эле адамдар бай, ийгиликтүү, ден соолуктуу, бактылуу болуп жашагысы келет. Эч ким ийгиликсиз болгусу келбейт. Ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адам биринчи кезекте привычкалары менен айырмаланат. Ийгиликтүү болгубуз келсе, эң биринчи биз өзүбүзгө жакшы привычкаларды, адаттарды киргизишибиз керек. Биринчи эрте туруу. Канчалык эрте турсак ошончолук жакшы. Экинчи, жасайм деп ойлогон ишти сразу жасап баштоо. Биз хламдардан тазаланып баштадык. Үй салаарда фундамент салыш үчүн жерди тазалайбыз. Ошондой эле билим алаарда мээбиздеги хламдардан арылышыбыз керек. Мээбиздеги хламдарды тазалаш үчүн физикалык үйдөгү мусорлордон арылышыбыз керек. Биз хламдардан дароо эле арыла албайбыз. Күндө жарым сааттан тазаланып отуруп, ошентип тазаласак болот. Хосттордон арылабыз. Бүтпөгөн жумуштарыбызды аз-аздан бүтүрүп отуруп, бир жумада же бир айда болобу арылышыбыз керек. Китеп окуп турушубуз керек. Бизнес боюнча «Думай богатый», «Искусство мыслить масштабно», «Бедный папа», «Богатый папа» деген сыяктуу китептерди күнүгө 10 страницадан окуп турушубуз керек. Ушулардын баарын жасап, самодисциплинированный болушубуз керек. Самодисциплина бул ийгиликтүү болуунун эң биринчи өзөгү дейт. Бүгүнкү жашообуз биздин результат. Жагабы, жакпайбы, ал биздин результат. Ден соолугубуз, финансылык абалыбыз, жаныбыздагы адамдар менен болгон мамилелердин баары. Булардын баары биздин оюбуздан башталган чечимдерибиздин жыйынтыгы экен. Ар бирибиздин жашообуздун азыркы абалы кандайчы ушундай болуп калды? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Баары ойдон башталат. Биз ойлогондо ал эмоция берет. Эмоциядан сезим пайда болот. Анан чечим чыгарабыз. Ал кыймыл-аракетке алып келет. Ал результат берет. Ошентип мысль, эмоция, чувство, решение, действие, результат. Ал результат биздин жашообуз, тагдырыбыз баары бири-бири менен байланышта. Ушул процесс манифестация. Жакшы жакка өзгөрүү үчүн биз кантип контролдосок болот? Алма бакты мисалга келтирели. Алма бактын тамыры, бутактары, алмалары бар. Бизге алмурут керек деп алмаларын жулуп алып, алмурут өсүп чыкканды күтүп үмүттөнүп атышат. Бирок баары бир алма өсүп чыгат. Анткени тамыры калып калган. Ошондо биздин ички дүйнөбүз бул тамыр, тышкы дүйнөбүз бул алма. Алма бул ден соолугубуз, финансылык абалыбыз, адамдар менен болгон мамиле. Биз буларды баарыбыз эле билебиз, бирок биз өзүбүзгө эстетип турушубуз керек экен. Биздин ички дүйнөбүз сырткы дүйнөнү түзүп турат. Ички дүйнөбүз биринчи кезекте биздин оюбуз, ой, эмоция, сезим, чечим, кыймыл-аракет, анан результат, тагдырды алып келет. Дайыма жакшы ойлорду гана ойлошубуз керек. А кантип жакшы гана ойлорду ойлойбуз? Биз баарыбыз адамбыз. Оюбузга ар кандай ойлор келе берет. Анын секрети бат переключиться эткенди билишибиз керек экен. Жаман ойдон бат арылып, жакшы нерсеге оюбузду бурганды билишибиз керек экен. Биздин ойлорубузга биздин ишенимдерибиз таасир берет. Ишенимдер булар установкалар. Алар эки түрдө болот. Биринчи, поддерживающий убеждения, установкалар бизди жакшы болгонго жардам берет. Анан лимитирующий, ограничивающий установка дейт. Булар бизди төмөн түшүрүүчү ишенимдер. Биздин жашообуз, биздин установкаларыбызга, убежденияларыбызга жараша болот. Ошолорго жараша ойлонот экенбиз. Сен кечке эмне жөнүндө ойлонсоң, ошону өзүңө түзөсүң. Сен өзүңдүн оюңа жараша калыптанасың. Ишенимдер, установкалар кайдан пайда болот? Ал кандайча түзүлөт? Алар биздин мурунку тажрыйбабыздан пайда болот экен. Башкача айтканда, кандайдыр бир окуя же кандайдыр бир эсте каларлык моменттер болот. Ошол окуяга карата өзүң баа бересиң, жыйынтык чыгарасың. Ошол жыйынтык сенин ишенимиң. Мисалы, кандайдыр бир буюмду кайсы ракурстан карасаң, ошого жараша баа бересиң. Мисалы губка могу. Бир жак бети кара, бир жак бети жашыл. Сен аны кайсы жагынан карасаң, ошондой кылып айтышың мүмкүн. Сен аны кара деп айтышың мүмкүн, же жашыл деп да айтышың мүмкүн. Экөө тең туура болуп эсептелет. Бирөөбүзгө финансылык